Ассаламу алейкум, урматтуу бизди Москва шаарындагы мекендештер, арыбаңыздар туугандар. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө Алла тааланын мерими жана ырайымы болсун. Жана ошондой эле ар бириңиздер туугандар 2024-жыл баардыгыңыздарга Алла таалан берекесин жана көптөгөн ийгиликтерди сиздерге насип кылган болсун туугандар. Бизде бүгүн 4-январь туугандар, 2024-жыл. Бизде өзүбүз айткандай эле ар ай сайын бизде аштар болуп турат. Бирок өзүңүздөр көрдүңүздөр, 31 бизде жаңы жыл болуп көпчүлүк өзүнүн семьясы менен болду. Ошого бир аз жылдырып бүгүн 4-январь күнү таксопарктын балдарына аш берип атабыз туугандар. Анан биз таксопарктын балдарына куру болуп келбедик. Суукту көрүп атасыздар. Аябай суук, өтө суук болуп атат. -30га чейин чыгып атат. Биз өз водительдерге кичине болсо да кам көрүп туугандар. Ондай нерселерди алып жардап келдик. Жакындаптат. Низамизайка -30га чейин чыдайт. Азыр көпчүлүк низамизайкалар чыдабай тоң калып атат ышында. Эми ушул -30 тоңбойт деп ушуну алдык буюрса. Ар бир водительге бирден берилет, техниктерден. Андан сырткары биз ондай эми грузовойдо иштегенден кийин туугандар түшүп, жүк жүктөйт аркы беркилап колдору бир аз болсо да ушөбөсүн деп ушундай перчаткалерди ар бир водительдерге бирден даярдап койдук. Анан бүгүн кечинде ошо водительдер келгенде анан танышташабыз туугандар. Assalamu alaikum достар. Менден сизге 1-2 вопрос бар. Бул выпускта биз акчаны сурабайбыз. Баары эле билет, декабрь айында сезон өтө күчтүү. Биз азыр сурай турган нерсе кышында машина кандай жүрүп атат? Биринчи машинаңызды айтың. Эмне машина? Машина Портер. Портер, дизель. Кандай жүрүп атат? Эртең менен. Жүрбөй атабы же жүрүп атабы? Кече жүргүзүп эле койдум, өчүргөн жок. Түнү менен жүрүп турду. Портер менен кышында иштеген кандай? Выгодныйбы, невыгодныйбы? Лучше Портер менен кышында невыгодный. Невыгодный. Потому что эртең менен жүрбөйт. Тоң кат. Машинаны Жасаш керек. Болду, эсеп. Рахмат сизге чоң. Анан эми андан сырткары таксопарк кандай иш алып барып атат? Эми таксопарк? Ачыгын айтың. Таксопарк негеси өзгө жараша ишти кылып атат. Биз ашы группада Ошондой, сүйлөшүп, бири-бирибизге жардам берип, болду. барып, ушундай кылып. Болду, эсеп. Assalamu alaikum достар. Сизден сурай турган нерсе, машинаңыз эмне машина биринчи эле? Спринтер. Дизель. Кышында жүрүшү кандай? Эртең менен. Жүрүп атат эми пока. Жүрүп атабы сиздики? Портерлер жүрбөй атат көпчүлүгү. Эми пока. Спринтер выгодныйраак экен да. Сиздики тем более спринтер большой кузовта. Портерден чоң. Эртең менен жүрүп атат. Өтө сон. Так, сизден башкача интервью. Айтып бериң эми, портериңиз эмне болду эле сиздин? Портерим 31 күнү токтотуп, 2 күнү чыксам жүрбөйт. Жүрбөйт. Нарагын чукулайм, бирагын чукулайм, оборот жок. Антифриз карап коюнда ачып эме кылсам, наракта аяз ата болуп ойноп жүрүшөт. Ойноп жүрүшөт. Кече апар, сүдүрөт апар, устаканага апар, таштап койсом, ысык немеси. Анда, значит, өтө деле антифризге ишенич жок экен да? Ишенбей, спирт куюп атсаң, ошо жакшы дейт. Ишенип атышат да? Аркасынан тирек. Эме ысып жүрөт экен, машина ысып жүрөт экен. Болду десем. Сиз эмне дей аласыз? Эч нерсе дей албайм. Ошол басырым постоянно камера келгенде эчтеке дебей эле коеюн деп эле качып жүрө берет. İştebe жатам. Жок, сиз айтың. Кышта суукта иштебей эле. Ден соолук калсыңар. Ден соолук важно. Портер коркуңуз. Эс алтат. Туурадан эмне кылып атабы? Эртең кыйналыбы, жүрбөйбү, жатыш керек. Тура эле. Assalamu alaikum достар. Ушакташпай турабыз. Так, вопрос. Портер минеткес, дизель. Эртең менен жүрүшү кандай? Мен ушу 2 жыл стартер ачуудан кийин жүрүп атабыз. Жүрүп атабы? Буксировка кылбай эле жүрүп атат. Жок, кылбай эле. Анан эмне группада жаман ызылдап атышат, машинам жүрбөйт атат деп. Бияктагылардан сурасаң, портерлерин жүрүп атат дейт. Стартер полный жаңы да. Жаңы. Значит, ошо стартердин аркы берки свеча накаллардан дагы Свеча накал, проводдор, контакт. жакшы, ошол жагынан караш керек экен, значит, ондай суукта. Анан мондай суукта портерди айдаган кандай экен? Выгодныйбы, невыгодныйбы, чисто мындай комфорт жагынан. Жолдо кетип атканда эчтен капталдарынан сууктар уруп атабы? Ошондой. Эми сиз дагы эки сөз кошуп кетиң эми. Чогуу иштейт экенсиздер.
Жаңа жылыңыздармен. Жаңа жылды тосасызбы? Жаңа жылды күтемін деп қояйын ба? Жаңа жыл тосқанға қандай қарайсыз? Тосқонға Ойыңыз. Төртбұрыштық па? Рахмат. Так, сізден. Сіз Лада Гранта, Курьер Экспресс, бензин. Күліш жарымдан жүріп кетеді машина. Сразу. Ну, Жаңа 2023. ну, жүрен шығып отқанда етият болып шығың портерлерчілерден а то көре албай келіп. Oldu. Бары жақсы, короче. Бары жақсы. Жүріп атады. Болды, есеп. Машина жаңа. Ооба. Шеф, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сіз дағы портер емес, дизель, солярка. Ертемен қандай жүріп атады? Қиын. Қиын. Негізі жүріп, мындай же тарттырып жүргізесіз бе? Кече тартып жүргүздүм, анан бір күн аккумуляторду кіріп қойып ертемен. Аккумуляторды үйге алып кіріп қойдыңыз ысыққа, ертемен алып шықтыңыз, жанан жүрді. Бұл дағы лайфхак туғандар, машиналар жүріп жатқан болса, аккумуляторды үйге алып кіреді екенбіз, қойып қояды екенбіз. Ошондой. Анан башка негизи проблема жок экен анда сизде. Ертемен жакшы эле жүрүп атыптыр. Жакшы эле. Эми ошентип караса болот экен анан. Анан группаны көрүп атасызбы, кандай болуп атса жүрүп атат деп. Толка ошол портер тартып коюп. Ошол группадагыларга ушундай лайфхактарын айтып турсаңыз. Театрды койдуңарга алып жатпа деп. Тең эми камераны жагып алдым уже, болдуңуз, качалбай калдыңыз. Так, сиз машинаңыз эмне болду? Buzuldu. Buzuldu. Мотор кармады. Кече оңдоп чыктым. Машалла, сиз андан да кыйынчылыктар көрө элек экенсиз. Эртеге чогуу көрөбүз аны. Буйруса. Болду. Мен машинам бузулбай жүрөт, меники өзүм бирок ончо иштебейт. Ана ушундай ачык сөздөр керек. Эми сиздики эмне болду? Портер 2си бар экен. Портер 2, машина жүрүп атат. Жүрүп атат. Майбакта эле. Бир оборот менен жүрөт. Бир оборот менен. Жарды ключ. Ооба. До конца бурбайсыз ключту. Так, видеонун акырына чейин эле жакшы эле отурдуңуз, мени көрбөй калды, байкабай калды деп, а? Бирок сизге дагы жеттим. Эми машинаңыз эмне машина? Машина Hyundai Porter. Hyundai Porter. Дизель. Кандай болуп атат эртең менен? Эртең менен баягы күнү 2-3 күн турган. Бастак жүрүп кетти. Анан кече -30га түшкөндө жүрбөй калды вообще. Ошо бойдон токтоп калды. Бир машинага тарттырдык. Тарттыргандан 2 күндөн бери өчүрө элек машинаны. Түнү менен жандырып койкоз. Мен жандырып койгом. Бир түндүн ичинде канча рубльдук солярка кетет Портерге? Примерно 500-600. 500-600. 800ге чейин. Күнүнө ошо 600-800ден кетип аткан болгон болсо, анда жакшы эле экен. Негизи эртең менен ошончолук кыйналып, суукта ан сайын үшүгөндөн көрө, колдору кызарткандан көрө 800 рубльга ысык эртең менен турсаң да ысык машинага келген жакшы болуш керек. Ооба, сразу айдап кетип калдым туруп эле. Ооба. Анан негизи мондай суукта портердин ичи ысый алабы экен? Кыйын болуп атат. Кыйын болуп атат, да? Дальний подача болсо, печканын 3-чү положение орунда дагы айнектерди ысытып бере албай атат да. Лобойла. Кадимдей тоң калат. Тоң калат. Капталдар вообще эле. Мынакей. Ошону эми туугандар калганын ошол реакцияны эми өзүңүздөр чечесиздер. Негизи портерге кышында чыкканы болобу, болбойбу?